кеңеш. Арыкташ керек эле. Ооба, ашыкча салмак чоң көйгөй экендиги талашсыз. Өзгөчө күн жылыганда эмне кийсем экен деген көйгөйлөр жаралат. Албетте өзүңө жаккан кийимиң батпай, тар болуп калса, анда кышы-кышта кыймылдабагандын, туура эмес тамактангандын кесепети экени талашсыз. Андан арылуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонгондор бар. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө жалпы калктын 1/3 бөлүгү семирүүдөн жапа чегип келет. Ашыкча салмактан жабыркагандардын басымдуу бөлүгү АКШ, Мексика жана Жаңы Зеландияда. Ар бир айым дайыма көрктүү, сулуу болуп, талчыбыктай буралып туруусу келет. Бул үчүн атайын убактысын, акчасын коротуп, машыгуу залдарга барган айымдар арбын. Тилекке каршы бардык эле айымдардын машыгуу залдарга барууга чама чаркы жете бербейт. Ошол себептен бүгүн сиздерге арыктоо үчүн 10 кеңеш айтууну туура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуңуз. 1. Туура тамактаныңыз. Адам канчалык арыктайм деп спорт менен машыгып, чийки суу ичпесин, алгач организмге жараша туура тамактанганды үйрөнүшү керек. Жей турган тамагыңыз канчалык калориялуу? Курамында белок, углевод жана майдын чектен ашпаганы туура. Күнүнө 1500 килокалориядан ашпоосу керек экенин адистер айтып келет. Замандын талабына ылайык азыр килокалорияны өлчөөчү ар кандай тиркемелерди чөнтөк телефонуңузга көчүрүп алсаңыз болот. 2. Углеводу аз тамак ашка өтүңүз. Арыктоонун сыры кетогендик диета болуп саналат. Мында курамында углеводу аз тамак менен майы көп азыкты жеш керек. Көпчүлүк кишилер ашыкча салмактан арылууга эрк гана жетпейт деп айтышат. Бирок медициналык изилдөөлөрдө углеводу көп тамак ашты жеген адамдар ашыкча салмак көйгөйүнө туш болот. Углеводу аз тамак жеген кишинин мээси жана башка органдары кубат алуунун негизги булагы катары глюкоза эмес, майлуу кислоталар менен кетондорду пайдалана баштайт. Ошондой эле организмде ал күчтүү үнөмдөө режими иштеп, булчуңдар чыңалып, клеткалардын картаюусу жайлайт. Бул туурасында Рокфеллер университетинин биологдору иликтеп чыгышкан. 3. Машыгыңыз. Адистердин айтымында арыктоо үчүн туура тамактануу жетишсиз. Кандай гана диета болбосун, аны сөзсүз түрдө машыгуу менен толукташ керек. Ашыкча салмактан арылуу үчүн жеген калория короткон калориядан аз болушу кажет. Мисалы, бир жумада 1 килограммга чейин арыктоо үчүн күнүнө 500-1000 калорияга чейин азайтуу керек. 4. Муздак абада көп жүрүңүз. Япониялык физиологдор 6 жума бою күн сайын 2 сааттан таза абада жөө басуу кишинин арыктатаарын аныктап чыгышкан. Мындай көнүгүү ашыкча майды жоготуп кое алчу күрөң майдын көбөйүшүн шарттап, курсакта жана сан этте топтолгон майды эритет. Ошону менен бирге адам салкын жерде уктаса, арыктай турганы далилденген. 5. Жер жемиштер менен дос болуңуз. Диетолог жер жемиштердин ичинен арыктоо үчүн авокадону сунуштайт. Ал дагы жаңгак сыяктуу майлуу кычкылга бай. Анын курамында К витамини, фолий кычкылы жана жез бар. Аты аталган микроэлементтер жүрөктүн иштешин жакшыртат. 6. Чия уругу. Дагы бир пайдалуу азык бул чия уругу. Андан 1 чай кашык жеп койсо, курсак ток болот. Курамында кальций, пайдалуу май, жез, цинк бар. Чияда неги сезгенүү ооруларын да алдын алат. Майлуу, пайдалуу азыктардын тизмесинде зайтун майы дагы бар. Бирок аны муздак бойдон салат же боткого аралаштырып жесе пайдалуу. Ысытса пайдалуу касиетин жоготуп салат. 7. Сүт азыктарын жакшы көрүңүз. Адистер салмак таштайм деген адам сүт азыктарын да көп колдонушу керектигин баса белгилеп айтышат. Сүт же быштактагы майлар бизди бат эле ток кылып коет. Аны жеп ичкенден кийин бир топ убакытка чейин курсак ачпайт. Ошол эле учурда сүт азыктары бат сиңет жана курамында кальций, Д витамини бар. Майлуу сүт азыктары тамак сиңирүүнү жакшыртаарын да айта кетпесек болбойт. 8. Чайды көбүрөөк ичиңиз. Ооба, биз билген чай менен арыктаса болот. Каалашыңызча, каалаган убакытта иче бериңиз. Калифорния университетинин окумуштуулары келген тыянак боюнча, кара жана көк чайдын курамындагы полифенол заты ичеги карынга таасир этип, салмак кошууга тоскоол болот. 9. Көп ойлонуңуз. Кантип деп чочубаңыз, себеби окумуштуулардын ырасташынча,
Адам канчалык көп ойлонсо, ошончолук көп энергия сарптайт. Олбани университетинин адистери адамдын мээси дененин 2% гана түзгөнүнө карабай, организмдеги энергиянын 20% керектей турганын аныкташкан. Мисалы, бир күндө 300 калорийди сарптоо үчүн көнүгүүлөрдү кантип чечүү керектигин ойлонуу гана жетиштүү. Киши ойлонгон учурда бир гана калорий сарптабастан иммунитетти көтөрүп, ден соолукту чыңдай турчу эндорфин заты да иштелип чыгат. 10. Көп басыңыз. 1,6 чакырымды кадимки темп менен басып өткөндө 100 калорий коройт. Эгер темпиңизди бир аз тездетип же өйдөнү көздөй бассаңыз, калория көп кетиресиз. Андыктан ыкчам темп менен 30 мүнөт бассаңыз, 100-300 калорийге чейин кетире аласыз. Кошумчалай кетчү нерсе, жогоруда көрсөтүлгөн кеңештерди аткаруу үчүн жана салмак таштоо үчүн сиз өзүңүзгө ишенип, эркиңиз бекем болушу керек. Эгер таттуу жеңиз келип жатса, организмиңизди алдаңыз. Айрым адистердин байкоосуна ылайык, бүгүнкү күнү адам өзүнүн ашыкча тамак жеп жатканын түшүнбөйт. Көпчүлүк 30-50% ашыкча калория азыктанып жатканын билбейт. Эскертүү. Учурда диеталардын терс таасирлери дагы бар экенин унутпаңыз. Андыктан өнөкөт оорусу барлар жана оорум жок дегендер дагы организмге доо кетирип албоо максатында адистерге кайрылып кеңеш алуусу кажет. Видео жакса лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз жана ой-пикирлериңизди калтырып коюңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.